Саламатсыздарбы, урматтуу Волна Эскуля радиосунун угармандары, көрөрмандар, студияда микрофондо мен Алтынай Рыспай кызы. Бүгүн биз Каракол шаарынын коопсуздугу, ыңгайлуу жана жашыл шаар болсун каалайм деген теманын алкагында баарлашабыз. Бүгүн бизге ардактуу меймандар келип отурат. Көп күтүрбөй алар менен тааныштырып өтсөм. Алар Каракол шаарынын активдүү жараны Замирова Алтынай айым. Саламатсыздарбы. Анан кийинки мейманыбыз бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасынын орунбасары Камалов Камек Рыскулович. Саламатсыздар. Турак жай жана коммуналдык чарба маселелери боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Жайнов Нурлан Ногойбаевич келип отурат. Турак жай коммуналдык чарба боюнча комиссиянын мүчөсү Казакбаев Нурлан Атуратбекович. Саламатсыздар. Эфирибизге кош келипсиздер. Бүгүнкү теманы кайра бери кайталап өтсөм, Каракол өлкөнүн коопсуз, ыңгайлуу жашыл шаары болуусун каалайм деген теманын алкагында бүгүн кенен баарлашабыз, ошол үчүн чогулуп отурабыз. Биринчи суроомду эле узатсам, бул маектин башында ар бириңиздерге Каракол мен үчүн эмне, Каракол мага эмнеси менен жагат, ушул суроолорго жооп берсеңиздер, ар бириңиздер анан кийин теманы улантабыз. Негизинен баардык үчүн Каракол шаары бул деген төрөлүп өскөн шаардын бири болуп саналып болуш керек. Бул жакта ар бирибиз деген мектепти окуганбыз, университетти бүткөнбүз жана ошондой эле өзүбүздүн көңүлүбүздө калган, жүрөгүбүздү жылыткан өзгөчө бир кыялдар болуп калабы, эсте калган бир ойлордун бир шаары болуп эсептелет да мен үчүн. Каракол мен үчүн эмне? Каракол мен үчүн менин үйүм дегендей эле сезем, билем. Өзүмдүн үйүмдү кандай жакшы көрсөм, Караколду ошондой жакшы көрөм. Каракол төрөлүп өскөн мекеним, эч нерсеге алмаштыргыс шаарым. Каракол үчүн ушу Караколдо окуп, төрөлүп окуп, ушакта чоңоюп, азыр мындай акырын элге кызмат кылып жүрөбүз. Өмүрүмдө ушу Караколду көп чыгыштарга жеткизейин деген ойлорум бар. Ошол Каракол үчүн ар дайым баарына даярбыз. Каракол мен үчүн эмне? Каракол мен үчүн кичи мекеним, мен үйүм. Ушу Каракол шаарында төрөлгөнбүз, өскөнбүз. Тетиги детский садиктен баштап мектеп, университеттен да ушул жерден бүткөнбүз. Дальнейшемде бул ушу Караколдон эле жашап, Караколдо эле калабыз деген ойлорубуз бар. Каракол бул менин үйүм. Жакшы. Кандай мырза? Саламатсыздарбы жолу. Каракол эми мен үчүн биринчиден бул менин кичи мекеним. Караколдо биз төрөлүп өскөнбүз, ушул жерде чоңойгонбуз, окуганбыз. Баягы жаштыгыбыздын баары ушул шаардан өттү. Ортодон чет өлкөгө чыгып келип отурдук. Ошол жерден өзгөчө мындай белгилей кетсем, баягы өзүмдүн мекенимди ошол жерден башка чет өлкөдөн сезилет экен да. Каракол мен үчүн ошо менин келечегим, Кудайым буйрса, мына биздин балдарыбыз, бизден кийинки муун ушул жерде жакшы бир күндөрдү өткөрсүн деген немеде биз азыркы учурда баягы өзүбүздүн да кызматыбызды кылып атабыз ушул шаар үчүн. Анан ар дайым баягы айтылып өткөндөй шаар үчүн кызмат кылганга даярбыз. Чоң рахмат, жакшы сөздөр болду. Эми кийинки суроомду улантсам, быйылкы жылдын эң бир жакшы жаңылыктарынан баштасак, быйыл Каракол шаары эстафетаны дүйшөмбөдөн алып, шериктеш мамлекеттердин маданий борбору деген статуска ээ болду, туура? Мындан улам Караколго туристтердин агымы көбөйөт деген кабар берет, туурабы? Анан биз негизинен даярбызбы ушу аларды кабыл алганга? Биздин шарттар азыр талапка жооп береби? Ушу элдин көңүлүн бургудай. Каракол культурный столицаны алганыбыз менин оюм бул өзгөчө бир жетишкендик деп ойлойм. Эмнеге дегенде Кыргызстандын эмне башка шаарларын алган жок, эмне Караколду алды да. Алын ушул шериктеш мамлекеттердин борбору катары эми Караколдо аябай өнүгүүлөр болот дегенге ишенем. Анткени бизде баягы биздин туристский жактан көп башка туристтер көрүп, билип, ошого салым кошот болуш керек. Анан биздин дагы мына Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлде Министерство культурадан биз жака да көңүл бурулат деген ойда.
Андан сырткары мына биздин Караколдо жанакы исторический зданияларыбыз бар, архитектурный ценность болгон. Ошолордун баары оңолуп, элге көрүнүп, туристтерге көрүнүп, баягы бир аз алдыга да жылап коюш керек да. Эми баягы сиз айткандай даярбызбы дегенге баарына даярбыз деп айта албайм, бирок баягы эми ушуну менен Караколду дагы өнүктүрүп, туристтер көп келүүсүнө шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Менин оюм ушундай. Культурный столицага атайын бул Караколдун бюджетинен да бөлүнүп атат, акча азыр 3 миллион 314 эмеге каралып атат. Биздин ушу именно ушул мероприятияларды өткөзгөнгө бул менен эмне деген көп кандай иш-чаралар болот. Ошонун аркасы менен башка мамлекеттер тааныйт, билет. Бул биздин бюджеттен каралып атканы. Андан сырткары иш-чаралар болгон атат. Маалымат барбы? Иш-чаралар уже башталды. Бизде баягы жыл башында кайсы айда декабрда өткөзгөн, ноябрда өткөзүп алмакпыз негизи. Анан өткөзүп алдык, бирок биринчи иш-чаралар болуп баягы мамлекет деңгээлиндеги шахмат боюнча бизде турнир өттү. Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келген. Андан сырткары дагы акырын четинен болот өткөндө мына ярмарка болду. Дагы эмнелер. Ага дагы көптөгөн Кыргызстандын булуң бурчунан келген бизди баягы аяктан эми азыр соцсет өнүккөн эмеспи, ошол жактан тартып эле организацияга жиберсе, ошол соцсет аркылуу эле Караколду дагы жакшы жерден көрүп атышат да. Гарнажный базалыгына буйрса мына өтүп атат. Жай келсе жайдан жайында өтөт дегендей ушундай эмелер бар, программалар бар. Мэрия тараптан бизге алып келишет, көрсөтөт, биз колдоп беребиз, колдоочуларды мындай кылсак болот, тигиндей кылсак болот деп. Шаар үчүн да бул чоң шанс, баягы туристтерди көбөйткөнгө. Азыр ушул маданий борбор болгондо көп туристтер келет, көп мамлекеттен. Алар дагы өзүнүн үйүнө барып көргөзүшөт. Ушундай Кыргызстанга барып келдик депчи. Ошонун айынан баягы көп эле туристтер келип берсе, биздин жеке бюджетибизге да бул жакшы. Баягы гостиница жана башкаларыбыз киши көп болот дейм да. Эми негизи бул эстафета боюнча айта кетсек, бул СНГ мамлекеттеринин арасында ушул маданий борбор деп былтыркы 2020-жылы Душанбе шаары болгон. Душанбе шаарында мындай айта кетсек, алардын баягы өзүнүн тажрыйбасынан ала келгенде ал жерде көп маданий ушундай бир иш-чаралар өткөрүлдү. Маданий иш-чаралар бул мамлекеттик деңгээлде каралып, аябай жакшы өттү да негизгисин айта келгенде. Анан мына Кудайым буйрса 2022-жылы биздин мына ноябрь айында биздин мэрибиз Сермат Жумаев ушу эстафетаны колуна алды. Душанбе шаарына. Бул жерде эми көп мындай баягы багыттары көп да негизгисинен мындай айтканда маданий борбор болуп статус алып атканда мындай ошол СНГдин 15 мамлекеттин ичиндеги өзүбүздүн биз маданий жакшы нерселерибизди көргөзүп кеткенге бул өтө чоң мүмкүнчүлүк да бул жылычы. Анан кийин бул жерден эми экинчи фактор жанагы даярбызбы же даяр эмеспизби дегенге мындай деп айтсам болот. Эми биз Душанбеге караганда биздин Каракол шаарыбыз кичинекей шаар. Ошол мисалы баягы бюджетибиз да кичинекей болгондуктан ушуга чейин жакшы мындай көп нерселер жасалбай келгенине баягы биз өзүбүз эле көрүп турабыз, аны деле өзгөбүз мындай айтканда. Анан бул жерде минустар да бар, плюстар да бар. Мындай айта кеткенде минустарыбызды айтып отурсак аябай көп негизи. Жолдорубуз кичине азыркы учурда жетишерлик деңгээлге чыга элек. Мисалы жөө баскан адамдарга биздин шарттарыбыз жок азыркы учурда мындай. Анан кийин велодорожкаларыбыз жок. Анан мындай айтып отурсак жанагында ажаткана бар, общественный ажатканалар бар. Аларга өзүнчө кенен токтолот. Ошо даярбызбы деген нерсеге айта кетейин да. Анан эми негизи биздин плюстарыбыз да бар да. Мындай баягы эгерде ушу 15 мамлекеттен чогулуп ушундай баягы көп скопление болсо элдер, биздин Каракол шаары ошол тозуп алып, баягы конок үйлөрүнө жаткырып, тияка узатып, бияка узатып, бизде мына гарнажный база бар. Бул Караколдун тегерек четинде мындай өзүбүздүн баягы природабыз бар. Ошол жерлерге чыгарып, мындай ашнапыбыз бар, мындай гостиницаларыбыз бар. Биз ага жетишебиз. Ага даярбыз да. Экинчи баягы көрүнүш бизден кичине терс таасир алып калчу нерселер да бар да Каракол шаарында.
сегизинчи сазып бир жаштардын командасынан түзүлүптүрбүз негизичи. Анан ушул шаарды өнүктүрүүгө кандайдыр бир салымгушууга инвесторлорду чакырып, кандайдыр бир ишканаларды, жаштарга арналган бир объектилерди салганга демилгелер болот да, ушундай шуркап мындай инвесторлорду тартып бери алып келип ушул жака салып. Же болбосо биздин Караколдо деле канчалаган жаш бизнесмендер бар. Мисалы Босого деген жаңы долбоорду сунуштады. Караколдун инициативдүү жаштардын бири. Ушул Босого тууралуу кандай деп ойлойсуңар? Анын баягы инвестиция тартуу маселесине кандай көз караштасыңар? Негизи инвестиция тартуу боюнча азыр бизде мындай баягы депутаттардын арасынан немелер болуп атат. Бишкекке өткөндө депутаттардын мындай составы Бишкекке барып ушул инвесторлор менен бизнестин Кыргызстандын ичиндеги бизнесмендер менен кездүүлөр болуп, ушундай сүйлөшүүлөр болуп, ушу Каракол шаарынан кандайдыр бир мындай бизнес ачып же жумуш ордуларын ачып же мындай бир жакшы нерселер салабыз десем, биз ар дайым даярбыз деп өзүбүздүн дагы позициябызды билдирип келдик Бишкекке барып. Чоң бизнесмендер менен кезиктик, сүйлөштүк ал жерден. Алар да өзүлөрүнүн сунуштарын айтышты, бияктан мындай нерсе ачты болот, тиңдей нерсе ачты болот деп бизден кээ бир учурлар болду, мындай здание сураган учурлар болду. Анын баардыгына биз бияка Каракол шаарына чакырдык, өзүнүн бизнес пландары менен келсе, Кудайым буйрса, бизде мына депутаттар баардыгы эле ошону колдоп бергенге даярбыз, ар дайым даярбыз да. Негизи мамлекеттик уровень деп айта кетсек, бул жерден биз мисалы биздин губернаторубуз деле жакшы мындай демилгени көтөрүп жүрөт. Ушул Каракол шаарынын Ысык Көл областынын мындай баягы неме кылалы депчи, производственный көп нерселерди ачалы, швейный цехтерди ачып атат. Анан өзү дагы ушул көп уклонду ушул производствого жана ушул жумуш ордун түзгөнгө азыр неме маани берип келатат да. Андан сырткары мына биздин Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевич деле мындай баягы өзү белгилеп өткөндөй мындай жаш болгондуктан мындай Бишкекке көп каттап мындай көп жумуштарды азыр ушул багытта аябай көп жумуштар жасап атат. Негизи мындай дегенде тарыхта азыркы мына 28-чи чакырылыштын депутаттары жана азыркы жаңы шайланып алган мэрибиз көп жумуштарды кылды да. Негизи бир жылдын ичинде мындай айтканда бир 10 жылдын жумушун жасагандай болуп атат да азыркы деңгээлдечи. Биз даже кээде ошол бюджетти бөлгөндө даже освоение жетишпей калып атат да. Негизи мындай жана проекттер берип тендерлерге бергенде ошолор стройкаларына жетишпей калган учурлар да болду да. Бул былтыркы жылычы. Февралдын башында мына лидер демилгечилери тобу өткөргөн акция тууралуу сонун бир акция болуп өттү. Көрсөңүздөр керек, соц тармактарда да тарады. Ушундай иш-чаралардын өтүп турушу туурасында ойлор кандай негизи? Буга оюбуз түз. Сиздерге жактыбы бул иш-чара? Ооба, мен өзүм катыша алган жокмун, бирок чакырылганбыз, бирок андан кийин соцсеттерден көрүп тааныштым. Караколдун жакшы мекемелерин көрүп, ошол менен таанышып, түпкүнүн баягы кандай болгон, эмне болгон баарын көрүп турдук да. СНГ мамлекеттердин шериктештик борбору болуп аткандан кийин ошолордун баарын көрүп дагы баягы келет деген ойдомун да. Ушундайлар көп болуп турса деген. Ошол иш-чарада сонун бир кызыктуу бир жагдайды айтып берейин. Анда вице-мэр Чыңгыз Мырза менен дагы жөө жүрүштү, жана дагы башка депутаттар менен. Анан ошондо жөө баратып Кайнар менен музейдин ортосундагы бир пробел тротуар бар экен да, баткак эчтеке жасалбаган. Белги музейдин жанындагы тротуарда таш төшөлүптүр, Кайнардын маңдайында брусчатка экен, а ортосунда эчтеке жок. Элдер баягы баткактын үстүнөн басып ары кетет экен. Анан бул вице-мэрдин, анан жаштардын демилгеси менен ошак жасалмай болду. Мындай иш-чаралардын болуп турушу ушундай бир кичинекей биздин көйгөйлөрүбүздүн биринин чечилишине бир өөлгө түзөбү деген ойдомун да. Анан ушундай иш-чараларды өткөзүү үчүн сиздер кандай көз караштасыңар? Өзүңөр өткөзүп, ушундай эл менен бирге көйгөйлөрүн угуп, алар менен чогуу ошол жерлерди көрүп келип дегендей. Нурлан мырза, оюбуз түз. Элден да биз өзүбүз да көрүп келатабыз. Ошон үчүн быйыл тротуарга көңүл көп бурулду. Айта кетчү, азыр буюрса 11 көчөнү тротуарга киргиздик. Жакшы жаңылык, Биринчи көчөлөрдү айтып койсок, бул Карла Маркса көчөсү. Жамансарийевадан Исикутский көчөсүнө чейин эки тараптуу, оң жагда, сол жагына тротуар коюлат. Андан тышкары Жамансариева көчөсү, Дзержинский, Пржевальский көчөсүнөн
кирпичный эмеге чейин, кирпичный заводко чейин. Андан кийин эле Ленина көчөсү, Пржевальскийден Тротуар көчөсүнө чейин. Карасаева көчөсү, Иса Кучукова көчөсүнөн Элебайга чейин. Бул башынан аягына чейин. Эки тараптуу болот. Оң жагында да, сол жагында да болот. Андан кийин Акунбаева көчөсү, Ленкомдон Жамансариевасына чейин. Убукеева көчөсү. Убукеева бул баягы Стаханова, мурунку Стаханова, жаңа Убукееваны көп билбей жатат. Ошол көчөнү Элебайдан Токтогул көчөсүнө чейин. То есть Элебайдан Кравцовага чейин. Потом Фрунзе көчөсү Пржевальскийден Кузбасскийге чейин болуп атат. Потом Дербишева көчөсү Токтогулдан Карла Маркса көчөгө чейин. Кутманалиева бай Ленком. Азыркы аты Кутманалиева. Акунбайдан, то есть башынан военкоматка чейин, аягына чейин. Элебаева көчөсү Токтогулдан Пржевальский көчөгө чейин. То есть Токтогулдан Карасаева чейин Элебаева. Жусаева көчөсү Куринкеевадан Акунбаева. Анан да планда Гебзенда киргизели деген маселе болуп атат. Азыр ошонун үстүнөн иш кылып атабыз. Буюрса анда киргизгенге аракет жасайбыз. Ошондо Каракол шаар боюнча 11 көчө, 11 көчө. Эми ушул тротуарды салганда да кичине көзөмөлдөп койсоңуздар, сапатына, анткени бир жыл жасалган жолдор кайра бир жылдан кийин акыбалдары ыйлагыдай абалга келип калып атат. Туура айтасыз, ал жерге демилгелүү депутаттар катары ошол көзөмөлгө алып, Каракол биздики дегендей. Ал жерге ар бир көчөгө комиссия болот. Ал комиссияда общественностьтан дагы кишилерди кошобуз. Эл өкүлдөрү болот. Ошо. Эми алтын айымга берсек сурону, ошо тууралуу аябай кошумчалап кетейин деп аттым эле бүтүп. Негизи ошо жөө жүрүштө биз көргөнсүңөр, атайын биз стенд кылып, ал жака биздин Каракол шаарынын жашоочулары басып барып эле биздин шаарда эмнени көргүбүз келет деген сыяктуу кичинекей стикерлерди чапташкан. Ушул биздин депутаттарга ушуну сунуш кылайын дедим эле. Мисалы, ар дайым силер бюджеттик угууларды өткөрөсүңөр, мисалы отчет берүү убагында анан биздин жашоочулар негизи андайга барышпайт да. Негизи мэрияга киргенден коркушат да. Анан ошондой сыяктуу стенд коюп, атайын ошондой сыяктуу иш-чараларды уюштурсаңарчы, мисалы, бизде Караколдо ушул жылга мынча акчалай бөлүндү эле, анан ушул мынча акчасын каяка коротолго ойлоруңар кандай десе, балким жашоочулар жөн эле өтүп баратып, ал стендди окуп, ана бизге мындай керек деп стикер чаптап койсо, бир жакшы бир методу болот. Иш-чара өткөзгөндө эмне ошондой эмне жагын көбүрөөк чаптап кетишти деген. Биздики ошо көбүнчөсү жашылдандыруу жагы аябай начар экенин көргөздү да. Бүт жака жашоочулар бактардын стикерлерин көп чапташты да. Андан кийин эс алуучу жайлар жок деген сыяктуу нерселер көп болду да. Анан үчүнчүсү пешеходкалар аябай аз депчи. Анан жашоочулар кайсы көчөдө пешеходка жол экен ошол жака чаптап кетип атышты да. Бизге жол катары бак кошумчалап кетти да. Биринчиден мен ошону билгим келди, өзүм да барбай калгам да. Тумдун алдынан өткөн иш-чарадабы. Ошонун алдынан бак жашылдандыруу боюнча мына биз да ушуну көп талап да кылып атабыз. Анан Зеленстройдон буюрса быйыл көптөгөн көчөттөр тигилет. Анан бул негизи жашылдандыруу не только бул мэрия тараптан эмес, ар бир адамдын өзүнөн экен да. Негизи ар бир адам баягы өзү, мен мисалы үчүн жаран болсом, хотя бы экини, үчтү тиккенге аракет кылып, Караколду кайра мурунку абалга келтиргенге аракет кылышыбыз керек экен да. Анткени биздин мэрия тараптан биздин бюджетибиз да жетишпейт экен. Андан сырткары баягы күчү дагы жетпейт дегендейчи, баягы адамдардын эмесин иштеген адамдар. Анан эс алуу жайлар боюнча буюрса эс алуу жайлар акырдан оңолуп келатат, чет-четиненчи баягы парктар оңолуп келатат. Азыркы быйылкы пландар дагы бар. Негизи бул бизге мамлекет тарабынан жардам болуп калса, баягы биздин Пушкин паркыбыз бар эмес, Пушкин паркка уже баягы бүт ичиндегилер эскирип, bundan bir 4-5 жыл мурун даже каралбай калган азыр жакшы мындай эмеге уровеньге жетип келатат. Эмне дегенде ичи сугарылып, жашыл болуп кайрачы. Мамлекет тарабынан ушул акча бөлүнүп калат деген бул биздин Эрмат Жумаевич да Бишкекке ошон үчүн көп барып келип атат. Бир жумасына 2 жолу 3 жолу барганга биз өзү күбө болуп атабыз да.
аяктан ошо акча бөлүнүп калса биздин Пушкин паркты полный реконструкция кылалы деген ой иш пландары бар да. Ичиндеги аттракцион бүт бар, жаңырып, тротуарлар жаңырып, ичиндеги баягы өзүнүкүн жашылданган. Андан сырткары мына ушул эле райондо бул Востокто дагы парк салабыз деп атат бул. Андан сырткары баягы жана жөө аллея менен басканга деп атпайсызбы? Ушуга мэриянын баягы иш планын бизге алып келип, биз да депутаттар бул чогуу колдоп эме кылып бергенбиз. Караколканын жээги менен баягы атайын пешеходный аллея кылып, суунун жээги менен мурунку жана Ривер парк сыяктуу эле кылып, ал Пржевальскийден да эмеге чейин кылып, ушундай кылалы деп атат да. Буюрса эми алдыда бүт баары жакшырат деген ойдобуз. Аракет кылса болот экен. Чоң рахмат. Жашылдандыруу деп калдык. Быйылкы жылы биздин угушубузча Каракол шаарында 100гө жакын бак кыйлары пландалууда. Бул бактар эмне максат менен кыйылып атат? Мына көптөгөн шаар тургундары бизге дайрект почтабызга ушундай билдирүүлөр түшүп атат да. Анын себеби эмнеде? Так, бул боюнча баягы 100гө жакын деп өткөндө биз ушу менен бул Гебзеде бир канча бир 5-6 бак, жок 5-6 бак кыйлат деп негизи башында пландалуу экен. Биз баягы ЖХ комиссиясы катары бизге Зеленстройдун жетекчиси Сейт Азович бизге маалымат берген, ушинтип 3 бак кыйган табыз келип катышсаңар болот депчи, бүт тескемелери бар. Экологтон бар, бүт органдардан тескемелери бар деп. Чарбаны тыңдап сатып баягы алар мен өзүм ошол убакта барган жокмун, бирок көрүп аттым. Баягы бул эме жактан, общественность жактан бир ызычы болгондо эртеси комиссионуна баарыбыз бардык. Төрага болду, вице-мэр болду, биздин депутаттар, ЖХ комиссиясы болуп баарыбыз бардык. Анан баягы так маалымат негизи туура эмес чыгып кетип атат да. 100дөн ашык деген сөз негизи элге баягы кулакка 100дөн ашык десе көп болот да. А негизи 54-55 ушундай эле бак да. Анын тескемелерин окуп анан ошоктан да общественный мындай независимый эконадзордун кишиси да келди. Бүт баарын карап, эколог да тескемесин чыгарганы боюнча айтып берди. Мына бул бактар тууралуу эгер кийин ар кандай болуп атпайбы, мисалы үчүн Ривер паркты жууп кеткенде деле туруп эле табигаттын эмеси болуп залакасы мост алып кетти. Ошол сыяктуу бир шамал болуп калышы мүмкүн да. Ошого туруштукту бере албайт деп ошо тескеме чыгарышкан. Анан действительно кээ бирөө чирип калгандары бар экен. Анын баягы мындай экологдор чыгарганда кыйгандан кийин бир 2 метр жери чирип болот, калганы мындай ушундай сыяктуу да. Анан аяктан ар кандай сунуштар болот, бутап койсоңор болот экен. Эми Каракол баягы культурный столица болуп атса, алып салса кандай болот деген. Анан баягы эконадзорунда биз эми өзүбүз специалист эмеспиз, биз бирок жашыл шаарга мындай жашыл шаарга эмебиз да, кандай десем, заабыз дегендейчи. Анан ал эконадзордун эмелери келди, бутап койгондо бул көк теректики бат чирийт экен да. Үстүнө суу тийгенде ошо карап анан ылдый чирип кете берет экен деп. Анан быйылкыга пока токтоду. Өткөндөгү ошол депутаттардын өзүбүз чечим чыгарып быйылкыга токтоттук. Аябай эле мындай опасный немелерин да кыйлат да. Ушундо 53 бак кыйылат да? Жок, азыр ошол баары 54 бак экен биз окуганыбыз боюнча. Анан ошонун 3-өө өткөндө ошо эмеден Гебзе көчөсүнөн кыйылды да. Ошонун бирөөсү жашыл бак экен го, биз өзүбүз барганбыз да, көрдүк да. Анан мындай түшүнүүбүз боюнча мындай экен да, бир ортодогу бакты кыйса, экөөсү дагы жанындагы экөө кетет экен да. Анткени аларга түшөбү дейт да, ал кандай? Мындай ылдый жагында ушу токтогулдон бир аз өйдө эле Гебзеде жаш бактар турат көрдүңүз да. Ошолор да кыйык керек деп тескеме чыгарыптыр да. Анан биз да барып эмнеге дедик. Анан алар башын үстүнөн ылдый курап келатыптыр да, үстүнөн ылдый курап келатыптыр. Анан баягы бутап койсо бул кандай болот десек, ошондой жоопторду уктук. Биз дагы баягы аны мисалы үчүн мэрия дагы, Зеленстрой дагы баягы жоопкерчилик ала албайт да. Вдруг жанакы тип бир шамал болуп кулап калып бирөөнүн машинасынын үстүнө же бир кишинин үстүнө түшүп калса ага жооптуу эмес да. Ошон үчүн тескеме чыгып, экологдор чыгарып берип аткан алардын иши кыйып эметишке. Бирок эми анын ордуна обязательно отурушат. Быйылкы жылы 2 жыл болду, бактар масштабтуу түрдө кыйылып атат десек болот. Анан мунун ордуна башка бактарды отургузуу пландалууда быйылкы жылы. Анан баягы башка ишмерлер менен, ишкерлер менен башка
ишканалар менен баягы макулдашуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабы? Ар бири өз участкасына кандай бир бактарды олтургуп, ошого ошону карап, багып, өстүрүп, чоңойтуп коюшуна. Быйыл Зеленстрой ишканасы 50 соттук питомник салышты. Ал жерге 18100 көчөт отурулушту. Уже өсүп атат. Алардын арасында бузина, кайын, рябина, калина, туя, крым жана башка да. Эми отургузуулар боюнча, жаңы бактарды тигүү боюнча быйыл Токтогул кирди. Токтогулга именно дуб, андан тышкары Пржевальский көчөсүнө дуб, клей, клен деген бактар бар экен. Мунун бардыгы 2 метрден жогору сразу эле тигилип, сразу эле баягы жашап кетет, өсүп кетет деп айтып атат. Жана Дзержинский, Ленина, Жусаева, Кутманалиева көчөлөрүндө тигилет быйыл. Жок, отургузганын акча бөлүп, чоң суммада акчаларды бөлүп отургузабыз дагы, алар өсүп кете албайды, куура өлүп калып атышпайбы? Буга ким жооптуу болот өсүп кетишине? Быйыл Бул жерде албетте бул эң биринчиден Зеленстрой өзү жооптуу болуп, жашылдандыруу ишканасы. Анан мисалы былтырдан мурдагы 2 жылдан бери биз ушул неме маалыматыбыз бар. Негизи 2 жыл, акыркы 2 жылда биздин Каракол шаарынын ирригациясы мындай айтканда 0-дон 50%ке чейин көтөрүлдү деп айтсак болот. Азыр ирригация суу жеткен жерлерге гана бактар отургузулуп атат азыркы учурда. Анан приживаемость мисалы былтыркы мурдагы жылкыларды айтсак почти 90-96%ке чейин жетти. Негизги буга чейинки бизге чейинки биздин созулукка чейинки мурдакы мэрлердин убагында отургузулган теректер негизи канча процентине жеткенин билбейм, бирок көзгө көрүнүктүү болбой баягы урап калган учурлар көп болгон да. Негизи анткени ирригация жетишпей, ошол жерге суу жетишпей, же баягы суу жетпеген жерлерге жок дегенде водовоз менен сугара турган шарттар жок болгон да. Азыркы учурда биз ошондой ирригация жеткен жерлерге, конкретно сугара турган жерлерге жана ошол жашылдандыруу ишине неме чарбасы, ошол жерлерди сугара турган жерлерге гана бактарды тиккенге баягы өзүлөрү ушундай максат коюп атат да. Анткени баягы эгерде приживаемость слабый болуп, неме болуп калса өзүлөрүнүн кет баш менен жооп берет алар. Зеленстрой жооп берет да буга. Азыр арык маселеси деп калдыңар, отургузабыз баарын, анан көбүнчөсү эле баягы суунун аздыгынан деп күнүнө ошока оодарып коюшуп, арык маселеси калып калып атат. Ушул арык маселесин азыр көзөмөлгө алып атасыңарбы? Мына масштабтуу түрдө Кыргыз Республикасынын президенти ушу арык маселесин карагыла деп, көзөмөл кылгыла деп буйрук берди. Ага биздин ыйгар укуктуу өкүл дагы айылгандай иштерди жасап атат, айыл аймактарга чейин барып. Каракол шаарында бул кандай жүрүүдө? Эми негизи мындай айта кетсек, бизди бул ирригациябыз биздики 90-жылдан бери эле мындай реконструкция болуп, же мындай бир баягы бир приоритетный маселеге кирбей келген да булчу. Анан мына бир 2 жыл болду, 3 жыл болду бул ирригация менен катуу алышып, мындай өз мэрия ошо баягы жашылдандыруу ишканасындагы аябай мындай күчтүү бир мындай маани берген учурлар көп болот. Албетте сиз өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, шаарда деген жанагындай жаап эле теректер жарма жетип урап калган. Ал эмненин себебинен ал арык жетпей, суу жетпей, өзү куурап баштап ооруп калган теректер көп болот. Биздин негизи ушу Каракол шаарынын жашыл шаар болуп, биздин статусубуз жакшы эмес беле негизи. Анан ортодон ушу сугарылбай калган кесепетинен баягы корневой неме өзүнүн баягы тамырларын жакшы таштай албаган кесепетинен азыркы учурларда мындай баягы кээ бир жерлерге ошо суу жеткенде ошо теректер кулап калган учурлар болуп атат да. Анткени тамырлары өзүнүн калыбына келген эмес до концачы. Анан мына 1-2 жылдан бери Кудай буйрса Токтогулдан ылдый өтчү эмес вообще, негизи өтпөй калган. Баягы кийинки салынган жолдор расчет кылбай, ошо арыкты ирригацияны расчет кылбай салынып калган учурлар да болгон. Азыркы учурда ошол жолдордон салынбай, арыктар өтпөй калган жерлерден арыктарды өткөрүп, трубаларды салдырып ошол жерлерге көп ар бир депутат өзүнүн участкаларынан баштап ар бир үйгө суу жеткиргенге аракет кылып азыр ошол багытында иш алып баратабыз. Негизи биз баягы элдер ойлошот экен, мэрияда эле отурушот депчи. Негизи биз ар бирөөбүз жаш депутаттар быйылкы соц мен билгенимче ар бирөөбүз өзүбүздүн участкаларыбызды кыдырып,
болбосо жанагындай жөө жүрүштөрдү уюштуруп көчөгө чыгып дегендейчи. Анан кайсы жерге суу жетпейт, зелен стройду чакырабыз, водоканалды чакырабыз, ар кандай көп маселелер негизичи. Айта кетсек, анан азыр ушу эң биринчиден бизге ушундай биз талап койдук, сунуш да бердик. Ушу ирригация суу бар жеткен жерлерге отургузулсун. Жөн эле мындай эле галочка отургузуп койгондо да турамыз да. Негизи ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Ар бир адам өзүбүздүн колубузга мындай баягы палисаднигибизге бирөөбүзгө дуут жанагындай ушундай жакшы азыр немелерде келип атат, жаңы өсүмдүктөрдө келип атат, полония деген нерселерди отургузуп өзүбүз сугарып неме кылып жардам берсек да бул өтө мындай кошумча иш да. Негизи бул баардык нерсеге бюджетке такалат да. Бюджетке такалат. Ошол эле жашылдандыруу ишканасында баягы рабочий сила жетишпегендигине байланыштуу мисалы ошондой шарттар болуп калышы мүмкүн кээде. Техника жетишпей калышы мүмкүн. Эми шарт чоң да. Ар бир вакытта мисалы биз бакка отурганда 3 күндө бир сугарышыбыз керек да. Анан шаардын элестетиңиз ошонун баарын баягы ар бир адам ар бир көчөгө миңдеген түптөр отурулуп атат. Анан ар бирөөнү сугарганда физически жетишпей калганда шарттар болгондо ушундайчы. Ошондуктан шаардыктары ушу биз өзүбүздүн кайрылай кетем. Ушу ар бирөөбүз өзүбүздүн мындай өзүбүздөн баштап корообузга же мындай жолдун жээгине ушундай бирөөзаларды жана дуптарды жакшы бир өсүмдүктөрдү отургузуп өзүбүз карып жардам берсе шаарыбыз кайра жашыл шаарга айланат да негизичи. Бул техника жетиштүү ишканаларга, тазалыкка, жашылдандырууга бул боюнча маселе кандай болуп атат? Техника жетишсиз. Тазалыкка быйыл 2 спец техника алып берип атабыз. Буюрса, бир бус алып берип атабыз. Жакшы жаңылык. Уже муну алдык деп койсок, жаңылышпайм. Акчасын бөлгөнбүз. Акча Каракол шаардык бюджеттен кетет, э? Шаардык бюджеттен. Жакшы, эң сонун жакшы жаңылык болду. Азыр угуп аткан угармандар дагы ичинен сүйүнүп болуш керек. Эми баягы суу деп калдык, суу көйгөйү бүгүнкү күндө эң эле орчундуу маселелердин бири. Негизи эле бул маселе качан чечилет? Бизден чоң масштабтуу өлкөлөр бул маселени кандай чечип жатышат? Бизге эмне себеп болуп жатат бул маселени чечкенге? Бир орду түйүү менен ушул маселени ачы көтөрбөй бүттү. Ар бирөөбүздүн үйүбүздө таза суу чыгып калышыначы. Бизде баягы 85 000 абонент болсо, ошондой эле бул тазалыкка дагы ошондой болуп атат. 85 000 абоненттин ашып кетсе 42 000 абонент эле баягы за суу, за мусор төлөп атышат. Ошондой эле элге кайрылат элек, чтобы бир үйдө 5 киши болсо 2 киши деп жазылбай, 5 киши болсо 5 кишинин төлөпчү. Ошонун айынан баягы бюджеттин айынан болот да булчу. Баягы тазалыктын жеке бюджетинен, ошондой эле водоканалдын жеке бюджетине баягы акча жетишпештик болот. Анан бул баягы 85 000 элге жетүүчү таза суу бар негизи. Эмне үчүн баягы кышкысын таза суу болот? Эмне үчүн дегенде баягы огороддорун поливать этпей калышат да. Жайкысын именно питьевой суу менен огороддорду агызып коюп атабыз. Ошол себептен баягы фильтрованный суулары баягы огород сугарылып атат. Анан суу жетишпегендиктен не фильтрованный сууну кошкондо ошондой айынан кир суу да чыгып атат да. Бул суу маселеси негизи көйгөйлүү маселе Каракол шаары үчүн негизи. Аны биз өзүбүз дагы көрүп, билип, канча жылдан бери билип келебиз. Анан бул быйылкы өтүп кеткен жылкы суу маселесинде биз өзүбүз да жаңы депутат болуп, баарын таанышып, билип келдик. Суун башынан баштап тааныштык. Мен деле убагында айтчу болушум керек, эмне үчүн кир, эмне үчүн жетпейт же токтоп калды депчи. Анан башынан баштап көрүп келгенде өзүм түшүндүм. Ал тиги Караколдун отстойнигинен башталат да, негизи отстойник сууну топтоп туруп, ошол жактан бирок тундуруп туруп анан кое берет да, очистный койчу. Аяктан суу тазаланып, флорка аркылуу беркилер кошулуп алып, анан Караколго кетет. Бирок баягы ошол жактан чыккан суу Караколго мындай өзүбүздүн
абоненттерибизге өзүбүздүн баягы жашоочуларыбызга кенен жетмей экен таза суу. Эмне үчүн жетпегенди мына Туратбекович айтып кетти. Туура эмес колдонгондон да. Туура эмес колдонгон. Баарыбыз мен өзүм районумга баягы жана ирригацион иш боюнча дагы айтып кетпедик. Ушу арык тууралуу кыдырып, арыңарды казгыла деп баягы кээ бир жерге зелень тракторлорун алып келип каздырып жүрүп мен өзүм да күбө болдум. Элге суу жетпей атса кээ бирөө чеснокторду чыгарып аткан болот, кээ бирөө тиги бул ушундай жөнүнө краникттерин ачып койгон болот да. Анан мисалы үчүн ылдый жактагы бизге каракол мындай самотек менен келет да. Ылдый жактагылар ачканда суулар ылдый кетет, анан өйдөкү районго жетпей калат да. Өйдөк районго ошол эле биз айтылып кеткен обл больницабызга, роддомубузга жетпей калат. Мына өйдөкү мына кирпичный завод жактагы кирпичный районго жетпей калган себеби ошондон да. Элден баягы напор жок эмес, просто эл сууну туура эмес пайдаланган. Анан муну азыр мэрия тараптан, водоканал жактан жаңы баягы мындай эме ойлонуп атышат. Евразийский банк развития деген бар, ошол жактан колдоо болуп, буюрса счетчик каждый эмеге, үйгө, каждый мисалы үчүн объектиге ишканаларга жанагы коммерческий ишканалардын баарына счетчик орнотулуп атат. Бирок бул иш 1 жылда бүтчү иш эмес экен. Бул иш эгер башталып калса, 1-2 жылдын ичинде коюлуп бүтөт. Анан бул суу негизи бизде эң эле Кыргызстан боюнча арзан бизде Караколдо, анан ушу майлы сууда экен да. Эң арзан эле 5 сом 85 тыйын болгону бул бизге чейинки союздун депутаттары көтөргөндөн кийин 5 сом 85 тыйын болуптур. Биздин эле ушу кошуна айылдарыбыз бар, бияктан например ак суу жетөбүздөр кубунан например 15-20 сомдон төлөйт. Биздики 5 сом 85 тыйын. Анан бул водоканалда убытакка кетип көп. Ошол себептен суунун эмеси болбой атат. Элден биринчи суранат элек ошо. Кошумчалап кетсем болобу? Ушу сиз азыр айтып атпайсызбы, ушу коммерциялык ишканаларга счетчик коебуз деп, чынын баарыбыз билебиз, автомойкалар, ичүүчү суулар менен эле машиналарды жөө берет. Ушул тараптан силерде бир нерселер барбы? Мисалы, биз кышы жай өтсөк, мисалы как жаран катары Караколдун автомойкаларда биз билишибизче суу ичкен суу менен эле машиналар жөө эле, мынтип эле суулар агып эле кетип атат да. Алар менен иштөө барбы? Мисалы, балким ошолордун кээ бир жерлерге суу жетпей калат. Азыр эмес болом, мен ошчопмун, мен автомойка тууралуу болуп калгандай өзүм айтып кеткем болом. Мен ичүүчү суу менен жууганда эмне менен жуйт да? Биздики мисалы үчүн кир суу менен жуусаң машинадан кир болуп калат дегендей. Ал эми биз өнүккөн мамлекеттерге жетире элекпиз да, например. Өнүккөн мамлекеттерде не только автомойкасы эмес, үйдөгү өзүң душка түшчү сууң очистнойдон тазаланып келип эле кайра душка келет да, мисалы үчүн. Ичүүчү сууну сатып алышат. Биздин мисалы үчүн мен бир немени кошумчалап кетейин. Ушул азыр канализацияга мораторий коюп таштаган да. Анткени убагында ушу Караколдун бүт этажкалары, анан кээ бир ишканалар эле канализацияга кошулса азыр көп болуп кеткен. Кафе, автомойка, мисалы үчүн сауна, жанакы ар кандай немелер баары, банялар баары кошулуп, анан очистноюбуз толуп калган. Очистноюбуз толуп калгандагы аяктагы отстойнигибиз толуп калган да, аяктын очистною иштебей калган, уже эмеден чыгып калган. Анан ушуну дагы АБР проекти менен ушу водоканал иштеп, мына 24-жылы бүтөт деп бизге обещать этип атат. Бизде бир өзү да бар, көрүп таанышып бизге да айткан, ошол эгер аяк бүтүп калса биздин баягы саркын суулар барган, суу тазаланып туруп, анан кайра эле ал суу эмеге берет да, сугатка берилет да, сугат эмесине. Алтынай айым, айтсаңыздар, мына Каракол шаарынын активдүү жараны катары кандай көйгөйлөрдү көрүп турасыздар бүгүнкү күндө Караколдо? Көйгөйлөр аябай эле көп да. Мисалы, башынан эле сиз жаш катары эмне жетишпейт жаштарга бүгүнкү күндө Караколдо? Мисалы, билесиңер, жанакы Абдрахманова көчөсү жасалып атканда, баш жагын аягын жаап туруп анан деген жасашпады эле жолду, чынын ошол жакта аябай көп нерселерди байкаганбыз, жанагы жаш балдар велосипеди менен, скейтборду менен ошол жакта бир 2 айча 3 айча тээп жүрүштү да.
Анан ошондой сыяктуу бизде жайлар жок болгон аябай мындай жүрөктү оорутат. Анткени жаш балдарды карасаңар пешеходкада эле велосипед менен тээп жүрө берет же скейтборд менен же болбосо жолго чыгып кетет да. Ошол тууралуу менин коллегам атайын петиция чогултуп ошо Караколдо скейтборд кылбайлыбы деп атайын бир иш-чара кылганда, анан азырынча ага жооп алдыбы, жооп алган жокпу билбейм да. Ушул сыяктуу бир жайлар ачылса жакшы болот эле. Мисалы жаштар барып эле жолго чыгып кетпей, ар кандай коопсуз маселелер болуп кетпесин деп эле скейтборд сыяктуу жөн эле мындай түздөп койсо эле балдар ошол жакка барып скейти менен болобу же болбосо велосипеди менен тээп жүрсө да аябай жакшы болмок да. Анан дагы бир маселе ушул билесиңер жанакы бактар кыйылып атпайбы? Анан пешеходка жактан көбүнчөсү бактар алынып салынат экен да. Анан мисалы Токтогулду салгандан кийин бактардын баарын алып салдыңар, жайында тилекке каршы ошол жактан басып өтүү кыйын да. Күн катуу тийгенде кадимгидей өзүңдү жаман сезесиң да. Мени ошол маселе аябай көйгөй кылат да. Анткени мен жөө баса албайм. Айла жок маршруткага же болбосо машинага түшөсүң да. Өзүң болсо өзүң ден соолугуң үчүн мындай жөө баскың келет да. Жөө жүргөн адамдар эле түшүнөт. Ошо жөө жүргөн адам түшүнбөйт. Бирок өзүң жөө баскың келет да. Бирок ал кыйын да. Көлөкөгө жетип барыш аябай кыйын да. Чуркап барып көлөкөгө туруп каласың да. Анан ушул маселе ушул суроолорго жоопту даярдап туруңуз. Ага чейин мен Алтын айымга да бир суроо берейин деп атам. Алтын айым, мына сиз жаш катары каяка барып эс аласыңар, каяка досторуңар менен кезигүүлөрдү, баягы интерактивдүү, баягы встречалар болот го, ошо каяктан барып эс аласыңар? Негизи Каракол шаарынын жаштары каякта эс алат? Негизи Караколдун жаштары жана барбы бизде эс алчу? Мен да ойлонуп калдым да, барбы жокпу деп. Негизинен көбүнчөсү азыркылар китепканага көп көңүл буруп калды, байкадыңар Анан мисалы бизде азыр Караколдо көрүнүктүү дем китепканасында көп кишилер барып, ошол жакка барып эс алып китеп окушат да. Бирок дем өзү дагы мындай пространствосы боюнча даяр эмес окшойт. Аябай көп киши кирип кетсе, ал жак ыңгайсыз болуп калат да киргенге. Анан биз акыркы жолу укканда ошо мэрдин буйругу боюнча азыр китепканалар боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Аларды интерактивдүү кылуу нерселерди киргизип атышат да. Бирок өзү китепканаларга да кирсең да акырын сүйлөгүлө, өйдө эле аяктан дагы өзлөрүнүн эрежелери бар да. Анан кандайча болуп калат деген да маселелери болот да. Каракол жаштарына китепканадан башка эч жерге барууга мүмкүнчүлүк жок деген турасыз. Анан парктар бар, парктар шарттары жок, шарттары жок да. Тилекке каршы барса дагы мисалы көрүнүктүү жеңиш паркына барышат, ошол жакка эс алган. Бирок кышында аяка эч ким барбайт да. Кышында абсолютно жок да кайда баруу. Эми жайында болсо мындай скамейка, отургучтарга барып эс алып ушундай сыяктуу нерселер болушу мүмкүн. Парктардын абалына дагы азыр сөз болот, ал боюнча дагы. Анан дагы бир мисал келтирсек, башка мамлекеттерге барсаң, аякта дагы жаштарга атайын иш-чаралар уюштурулган, мисалы бир жагында туруп, көчөлөрдө эле бир жагында туруп алышып, бырдап атышат, бир жагында бийлеп атышат, балдар карган кемпир абушка кучакташып алып кетип баратышат, жөнөкөй эле басып алышып, жакшы көрүшкөндөр дагы отурушат, ар бирөөнө бир кандайдыр бир условиялар түзүлгөн. Бизде ушундай условиялар түзүлбөйбү, каралдыбы негизи? Биздин эң негизги максатыбыз ушул баягы шаардык кеңешке аттанганыбыздын себеби ушул маселелер болгондо, ушул көйгөйлөр болгон. Азыр көпчүлүк шаардык кеңеште 70% почти жаш балдарбыз, жаштар. Анан негизи көп эле ушул шаар үчүн күйгөнүбүз үчүн, баягы ушул маселелер чечилбей келгендиги үчүн ошол жерге барып, биз өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген максат менен келгенбиз да. Анан азыр бuyakта Алтын айтып кеткен көйгөйлөр бар, чындыгында эле бар ал маселелер. Мисалы деген биз дагы убагында сунуш берип келгенбиз, өзүбүздүн мэрибиздин да сунушу бар. Негизи бюджетке келип такалып калып көп нерселер. Пушкин паркты Кудайым буйрса азыр жакшы бир реконструкция кылганга азыр план проекттер түзүлүп, Кудайым буйрса акча маселеси да чечилип атат. Андан сырткары ошо Пушкин парктын мисалы Ленин мектебинен баштап Токтогулга чейин асфальттап туруп ошол жерди жаап салалы деген пландарыбыз бар, Кудайым буйрса.
жабы ошол жерге скейтборд тебишет, велосипед тебишет, жанагындай роликтер тебишет. Ушундай бир биздер эле мындай кандай десем кыялдарыбыз өтө мындай пландарыбыз өтө чоң да мындай. Бюджетке такалып. Шаардык кеңешке келгенде, бул жерге келгенде эле бюджетке келип такалып калат. Бизде азыркы шаарда мындай айтканда баягы биз адам баягы сырттан Алтынайдын көз карашы менен караганда, анан биз ичинен көз карашы менен караганда, андан көйгөйлүү маселелер өтө көп экен да, негизгисинен айткандачы. Мисалы айта кетсек, мисалы биздин садиктерибиз өтө мындай аварийный состоянияда турган садиктерибиз бар азыркы учурда. Андан сырткары мектептерибиз бар. Мектептерибиздин ажатканалары, состояниялары, ошонун ичиндеги жанагы парталары, шейшептери деген өтө көп маселелер бар да, негизи айта кеткенде. Анан биз бюджетти карап баягы эми садиктеги балдар кээ бир учурлар мындай бир эле комнатада уктайт, бир эле жерде ошол жерде тамактанат, ошол жерде эле кайра ойнойт да. Ошондой садиктерибиз бар азыр тилекке каршы. Мектептерибизде орундар жетишпей атат окуганга, балдарыбызга садиктерде орундар жетишпей атат. Анан азыркы учурда биз мындай баягы бюджетти равноправно колдонуп, ошол быйылкы учурда быйылкы бюджетибизде тиги республиканский бюджеттен каралып атат, буюрса 2 садик салынып, андан сырткары биз өзүбүздүн ички садиктерибизди кичине бир аздан болсо да башка тема, башка программада сүйлөшөлү. Бул жерден эми келен убакыт берилет, айтып биз өзүбүз түшүндүрүп кетели да өзүбүздүн Бүгүнкү темага басым жасайлы. Бир эле нерсеге токтоло бергенде баягы баары мындай цепочка болуп атпайбы, байланыш болуп атпайбы. Анан андагы биздин баягы шаардагы элибизге өзүбүз мындай маалымат катарында берип коюшубуз керек да, ал нерсени дагычы. Антипесе мына Алтынайдын көз карашы менен караганда, биздин көз карашы менен караганда мына точка соприкосновения табышыбыз керек да ортодочу. Албетте биз мына жөө жүргөнчүлөргө депутаттардын бул 28 чакырылыштын депутаттарынын демилгеси менен мына Кудайым буйрса 40 километрге жакын жанагындай пешеходный дорожкалар салынат. Ошол ар бир пешеходный дорожканын четинде жана жаңы жолдор салынып атпайбы? Ошол жерде жана таза суу деп биз темалар болуп кетти. Албетте ошол жолдун астындагы трубаларды алмаштырып, четинде ирригационный жолдорду жанагы суу түтүктөрүнүн баарын ордору менен пландаштырып, проектисине киргизип, жанагы жүрөм зоналарын баарынан өйдөп бүт проекттер менен келет акырында. Анан эми баягы Москва не за один день строилась дегенде эмес беле сөзчү. Анан кийин биз акырындык менен ошого келтабыз. Мен бюджетке такалып калып атпайбы? Алтынайдын баягы суроосуначы баягы эс алуу жерин билбейбиз, каяка барыш керек депчи. Бир аз болсо да биз деле чынында Рыскулович айткандай жашпыз. Ошол эле көйгөйлөр бизде деле жаралат, анткени үй бүлөң менен чыгып, эки жака чыгып, баягы эч жака гулять эте албайсың да. Мен баягы өзүм тиги Ривер паркта жакта жашаганда ошол жакта Ривер парк түзүлүп салынып калганда жакшы болчу. Мындай бир аз гулять этип келчүбүз да. Аягыбыз дагы бузулуп калып турат. Бирок негизгиси мына азыркы мэриянын иш планында бар, бизге алып кирип атат. Буюрса муну сессияда карайбыз. Бул Кыргызстанга көчөсү майканы жакшы абалга келтирет деген иш пландар бар да. Мурунку жанагы эки четиндеги асфальты менен ортосунда тротуары сонун болуп, баягы отургучтары менен баягы өзүнчө бир жакшы кылалы деген иш пландар бар да негизи. Андан сырткары парктар, Рыскулович айтып кеткен жанагы самокат тепкендерге, жанагы скейт тепкенге негизи бул иш бар болчу экен да негизи. Биз просто жолдор башталып калган себептен ошо салынуучу жолдун акчасын ылдыйкы Дербишева көчөсүнө салып, анткени Торгоев жабылып калганда, Токтогул жабылып калганда машиналардын тыгыны көбөйүп кетпеш үчүн Дербишев көчөсүнө асфальттын акчасын которгонбуз да негизи. Атак бул иш план Токтогул көчөсүнөн тиги өйдөккө Коёнкөзөө көчөсүнө чейин Пушкин парктын капталы менен полный жабылмак блоктор менен, анан ошактан скейт теп, велосипед тепкенге негизи шарт түзүлмөк да. Анан бунун баары ишке кирип атат буюрса. Кирип буюрса. Ривер паркта быйыл жасалат. Былтыркы 2021-жылдын остатка акчасынан буюрса акчаны бөлүп атабыз. Калган парктар боюнча дагы айтып берсеңиздер, мисалы Пушкин паркына барсаң, басайын десең коркосуң да кечинде. Караңгы, коркусуз. Мындай окуганда эс алууга мүмкүнлүк жок да. Караңгы деген азыр быйыл эле караңгы болуп, электр энергиясын үнөмдөө боюнча проблема болуп, ошонун себебинен болбосо, негизи освещение жагы буюрса жакшы каралып келатат. Коопсуз. Коопсуз, эми коопсуз шаар боюнча дагы бизге азыр кирип атат именно
камералар азыр канча бир точно таанын билбейт көп камера келип коюлат азыр ушундай парктарга центрга анан ар кайсы караколду бүт охватывать этет анын ичинде дагы аябай бак улучшенный эмедеги камералар келет экен прям адамдын бетинен таанып бир канча метрден ушундайлар да бар да бул ичиндеги караңгы болуп турган освещение боюнча эми өзүңөр көрүп атпайсыңарбы эми электр энергиясы үнөмдүү боюнча а так бул мисалы үчүн мурун 4 мүнөттүк освещение күйсө быйылкы жыл менен эгерсе улуктап берсе полный тагып турса где-то 6 мүнөттүккө чейин жетип каракол толук жаркыраганга эмес бар да. Суроо берип койсоң болобу ушул тууралуу. Силерден ушу кайсыл көчөнүн освещениясы боюнча коебуз деген боюнча изилдөө жүргүздүңөр беле? Мисалы, бояк жакта Гебизе Бектени болуп калабы көчөсү ушунчалык караңгы дейсиңер. Азыркы убакта, азыркы учурда. Бектенова, Гебизе Бектенова. Гебизе Бектенова жана мечиттин көчөсү барбы, централдык. Анан Гебизенин ошол көчө мечитте баштап, мечиттен бери кетсең караңгыда, чынын айтсам, Гебизеден могу токтогузадын караңгыда. Мындай отпайбы? Үйбөлүгү дейм. азыр баягы арыздын негизи менен коюлуп атат. Негизи Ачкан бул көчөгө коюп берди. Ошол көчөгөлөргө азыр коюлуп келатат. Негизи мындай болуп атат. Каракол боюнча негизи 11 эле көчөгө уруксат берилген да. Анан ошол себептен кайсакта кандай күйүп атат, анткени күйбөй калган жерлерди азыр билесиңер бүт өнүккөн, сразу видеого тартып бизге жиберет, либо муяк күйбөй калыптыр. Бир свет күйбөй калса да аны бизге келгенден кийин обязательно тазалыкка жиберебиз, эмне үчүн күйбөй атат. И алар ошону кайра восстановлять эткен. Ошол жакка көңүл бурасыңарбы? Эми айтсаңыздар мына бүгүнкү баягы шериктеш мамлекеттердин катары намын албадык да статусун. Ошондон кийин мына баннерлерди алып салып атабыз. Баннерлерди алып салгандан кийин бизге дагы ушуга байланыштуу көптөгөн каттар келип атат да. Баннерлерди алып салып атасыңар дагы шатырактаган аркага калып атат депчи. Же болбосо кичинекей магазиндердикин алып салып атасыңар да чоң көзгө басар турган сумдун баннерлери турат деп. Бул боюнча кандай жооп бересиз? Бул негизи анын баары баягы негизи облик деп коет го, негизи караколдун облик. Любой магазин болобу негизи убагында көнүп алганбыз баннер менен эле жаап барыңыз. Бирок түпкүрүнөн алганда хажайын өзүгүнөн да, ошону до конца жасап, мындай үчүн ар жагын жакшынакай кылып, анан жанакындай бирдей обликке келтиргенге аракет өзүбүз эле кылышыбыз керек да. Эми алып салгандан кийин аларга тапшырма берилип атабы? Ооба, тапшырма берилип атат. Берилгенден сырткары бул азыр архитектура менен биргелешип бир эмеси бекитилип атат да, кандай болуш керек, эмне болуш керек деген бар бекитилип атат. Аны мэрия иштеп атат ал тууралуу. Ана просто бул баннерлерди тагып койгондон кийин эле жанакы күн тийип же 1-2 айдан кийин эле алар жиптери үзүлүп, анан балбырактап, наурып, жаман көрсөтүп аткандыктан алдырып атат бул мэрия. Хорошо. Эми бага таштанды суроосун бербей койгоңор да болбойт да. Таштанды заводу мисалы Балыкчыда таштанды заводу ачылды. Эми сонун бардык таштандар бөлүнүп, ар кайсы өзүнүн немесине кетип атат да. Эми Караколдо мына канча калкы бар Караколдо таштанды заводу ачылабы негизи? Ошол каралып атабы планда? Анан мисалы мэрдин дагы быйыл урналарды коебуз деп атышат, бөлүп койгондо деле баягы завод жок, баары эле бир жерге барган атпайбы ошонун баарычы? Бул боюнча оюңар кандай? Таштанды заводу негизи баары эле келип туруп жанакы кандай кыскача айткандай эле бюджетке такалып атат да. Ал таштанды заводду салып коюш мындай жөн. Инвесторлорго тартса Балыкчыда ошондой болду да. Инвесторлор бизге деле келип кетип жүрүшкөн, анан алар да карайт экен, баягы Караколдун чыккан мусорун карайт экен, кандай бир баягы выгодасын карап келишет экен алар да. Ошол бизге жетпей калып атат да. Анан мындай баягы инвесторлор келбеш үчүн инвесторлорду эмес, муну азыр Караколдун ушу мэрия тараптан бизге сунуш болуп, өткөн ушу депутаттар менен чогуу караганбыз. Республиканский бизге жанакы эмеден бюджеттен акча бөлүнүп калган болсо, ушу бөлүнөт деп атабыз, буюрса биз да күтүп атабыз. Ошол бөлүнүп калса, мусороперерабатывающий болуп, мындай завод салганга аракет кылып атабыз. Эң жакшы. Эми акыркы бир суроолорумдун бири бул
28 чакырылыштын депутаттары мэрия менен кандай иш алып барасыңар? Биргеликте ынтымактуу иш алып барып атасыздарбы? Анткени 27 чакырылыштын депутаттары бири-биринин жасаган ишмерин үйрөнгөн көп түшүнөбүз эмес да. Бул боюнча Нурлан мырза. Албетте, ооба. Азыр мэрия менен Город кеңеш ынтымакта иш кылып атабыз. Партияга бөлүнбөй элебиз. Баарыбыздын максатыбыз бир болгондуктан кийин баарыбыз ынтымакта иш алып барып атабыз. Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Эл өкүлдөрүнө эркин микрофон берсек, анан кийин жыйынтыктайлы. Эмне дейбиз? Негизи караколубузда өнүгүү болсун. Караколубуз баягы биз дагы келип элге кызмат кылалы, ак кызмат кылалы деп аракет кылып атабыз. Ошонубузду көрсөтүп, караколдо өнүгүү болуп турсун. Элибизге тынччылык каалайм, баарына ден соолук каалайм. Биз иштей берели, алда жылы берели. Ошол силерге да рахмат. Бизди баягы оноп чакырып, жакшы маек курдук деп ойлойм. Рахмат. Быйыл 2022-23 жылдары тарыхта боло элек иштер болот буюрса. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Буюрса бардыгы жакшы болот. Ишеничиңерди актайбыз. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Чындыгы депутаттар айтты. Кандай мырза? Эмне демекчибиз эми кайта турсак өтө көп темаларга байланыштуу. Негизи жакшы шаардын көйгөйлүү маселелерин сүйлөштүк деп эсептейм. Анан бизде активисттерибиз лидерствонун алтына келип отурганына чоң ыраазычылык билдиребиз, силерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул биздин активисттерибиздин өзүндөрүнүн баягы сунуштары бизге өтө маанилүү. Ошондуктан элибиздин биздин шаарыбыздагы элибиздин да мындай жаңы бир жакшы идеялар болсо биз ар дайым даярбыз. Ошону карап, ошол бюджетти выбивать этип керек болсо Бишкекке чейин барып баягы азыр жумуштар жүрүп атат. Негизи ошондой жакшы бир жаңы демилгелер болсо биз ар дайым шаардык депутаттар колдоп бергенге даярбыз. Анан ошо шаардык жарандарга кайрыламыз. Өзүбүздүн шаарыбызда жашап аткандан кийин өзүбүздүн ар бирибиз өзүбүздүн тазалыгыбыздан, өзүбүздүн агоротубуздан баштап баягы өзүбүздүн маданиятыбызды оңдойлуу. Анан биз баягы азыр коллегам айтып кеткендей эле элдин ошол баягы жүгүн алгандай болуп эле аябай кичине оорчулуктар болуп атат. Албетте биз депутаттар болгондон кийин оорчулуктар болот экен. Анан албетте биз өзүбүздүн азыр баягы силердин ошол эмеңерди актап, ошол жараша ишенимиңерди актап, ошол жараша иштегенге аракет кылабыз. Биздин да мындай активисттерден аябай негизи пайда да, негизи бизге жардам берет. Анткени алар биз анткени эл өкүлү болуп келгенбиз. Биз булар менен баягы буяк мындай болуп атат деп аткаруу бийлигине, мисалы үчүн мэрия тарапка айтабыз. Бул мэрия тарапка аябай мындай жардам. Кээ бир жерди көрөт, кээ бир жерди көрбөй калат. Ошолорду булар дагы туура жакшы жеткирип көп активисттер мэрияга келип өзүнүн баягы немелерин жеткире албай калат да. Көп адамдар өзүнүн баягы сүйлөгөн сөз бойдон эле же көчөдө сүйлөшкөн бойдон калып калат да. Биякта мындай активисттер болсо шаарга ушул мэрияга келип эшиктерди тыкылдатып чыкпай койсо экинчи күнү келип ушинтип тыкылдаткан активисттер да. Негизи ушундай активисттерибиз көбүрөөк болсо баягы мэрия сен ушундай жыйындарды өткөзүп турсаңар ушундай активисттер келмейт да. Келебиз да биз. Выездной комиссиялар болуп турат. Ошондо мисалы үчүн Алтынай сиз бул лидерстводансыз да. Бизге катышып турсаңыздар болот. Анан ошондой көйгөйлөрдү түшүнүп, анан бизде сессия болгондо ачыкта сессияга катышсаңар аяктан көрсөтөт да, действительно бюджет жетпей атабы же эмне себептен иш аткарылбай атканын буга чейин. Бирок эми баарын кылса болот экен, акырынан аракет кыла бериш керек. Мен мисалы депутат болуп электерби, мурун соттарда кирип ушул немелерге катыша берчүмүн, сессияларына, ачык сессияларына катыша берчүмүн, отура берчүмүн, ошол 2 саат, 4 саат көйгөйлөр отура берчүмүн, карап берчүмүн. Ким эмне деп атат, анан ар бирөө мындай немелер минустарын, плюстарын өзүмө тажрыйба катары алып
барышым да ошол жерден элечи. Анан азыркы учурда ушу жаштар дагы ушу келип биздин арабызга кошулуп ушул келечекте кандай балким бизде катачылыктар кетип атат, ошолорду карап анан плюстарды минустарды үйрөнүп кетсе негизи албетте биз ачыкпыз да кандай. Бизге да жакшы. Эмне үчүн дегенде баягы мурунку депутаттарга шекелдим келбейт, бирок агитация болгондо бир көрчүк, андан кийин дагы 1-4 жыл 5 жылдан кийин бир көрчүк да. Анан биз андай алардан айырмаланып алалы деп баягы WhatsApp группаларды ачып, элдер менен бир тыгыз мамиледе болуп атабыз. Анан ошондо улантып берсек, Алтынай айын силер да бизге жардам берип, өзүңөрдүн көйгөйлөрүңөрдү айтып, балким советтериңерди берип турсаңар, биргеликте иш кыла берет элек да. Эми Алтынай айым айтсаңыздар, рахмат. Биздин жаш депутаттардын жооптору сиздин кутулуңузга толдубу? Толду окшойт. Жооп ала алдыңызбы өзүңүздүн менин өзүм мисалы менен силерге көргөзүм болуш керек. Мисалы жаран катары менде ар кандай суроолор боло берет да. Биз муну каалайбыз, бизге бул жетпейт деп, анан ушу негизи мэрия көркеңеш ушундай ачык болсо, мындай жалпыга көрүнүктүү маалыматтар илинип турса, анан элдер түшүнмөк да. Анан ушу сиз айткандай эле Каракол шаарынын тургундарына кайрылып кетсеңиз болот дедиңизби? Ушу кайрыларым ушу жалгыз гана бир эле активисттер ошол бойдон эле баягы мэриянын эшигин тыкылдатпай эле жарандарды өзү жигердүү болсо, активдүү болсо жакшы болот эле да. Анан ушу айтып атасыздар, ушундай ар кандай көйгөйлөрдү айтып атасыңар да, көйгөйлөр бар, бюджеттин акча жетишпейт деп, жана негизи айтып туруш керек да, ушундай көйгөйлөр бар деп, жана балким силер өзүңөргө белгилеп аласыңар, кийин бюджетте акча ашык болуп калса, жетиштүү болсо, ошол приоритетти кылып көтөрүп жана ишке алып чыкса да жакшы болот да. Чоң рахмат Алтынай айым. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Каракол өлкөнүн коопсуз, ыңгайлуу, жашыл шаар болуусун каалайм деген теманын алкагында сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин мейманга келип берген коноктор бул Турак жай коммуналдык чарба маселелери боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Жайынов Нурлан Ногойбаевич болду. Турак жай коммуналдык чарба боюнча комиссиянын мүчөсү Казакбаев Нурлан Туратбекович, Каракол шаарынын активдүү жараны Замирова Алтынай жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасынын орун басары Камалов Каныбек Рыскелович мырза. Урматтуу эл өкүлдөрү, активисттер, келбегениңиздерге чоң ыраазычылык, эл үчүн иштеп, эл жер үчүн иштеп кызмат кыла берели. Ал эми микрофондо сиздер менен Алтынай Рыскелович болдум. Эмки жакшылыктарда, эмки аманчылыкта амандашканча сак саламат болуңуздар.